2022 жылдан тартып өлкөдө алкоголь тармагы мамлекет тарабынан катуу контролго алынган. 2 жыл ичинде стратегиялык жана чечкиндүү реформалар ишке ашырылды. Алардын жыйынтыгы көпкө күттүргөн жок. МАМ Алко агенттиктин активдүү ишинин аркасында акыркы 2 жылда акциздик салыкты төлөө боюнча түшкөн каражат рекорддук деңгээлге жетти. 2023 жылы гана акциздик салыктын суммасы 3 миллиард 929 миллион сомду түзгөн. Бул көз карандысыздыкты алгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мындай жакшы жыйынтыктарга катуу мамлекеттик көзөмөлдүн жана бул жаатта стандарттарды туруктуу өркүндөтүүнүн аркасында жетишилди. Заманбап технологияларды киргизүү жана контрафактылык өндүрүм менен активдүү күрөшүү өндүрүштүн сапатын жогорулатууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жол ачат. 2024 жылдын 1-майынан тартып мамлекеттик менчигине тактап айтканда Каралта спирт заводу, мамлекеттик ишканасынын чарбалык башкаруусуна Токмок шаарындагы спирт завод жана Сокулук айылындагы спирт арак өндүрүшү өткөрүлүп берилген. Ал өзүнүн ишин улантып, өлкөнүн экономикасына салым кошууда. Иштин жыйынтыктары көрүлгөн чаранын үзүрүн көрсөтүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 1-декабрына карата төлөнгөн акциздик салыктын суммасы 2023 жылдын көрсөткүчтөрүнөн ашып 3 миллиард 973 миллион сомго жетти. Жетишилген ийгиликтер заводдун позициясын бекемдөө жана рынокто ачык айкын атаандаштыкты сактоо менен кабыл алынган чаралардын натыйжалуулугун тастыктайт.